Эненин уулу эч качан кайтпайт. Анткени анын уулу Карабай 44-жылы катуу согушта курман болгон. Уулунун өлгөнүн эне өз убагында эле уккан. Эл чогулуп, салт боюнча өкүрүп ыйлап огузушкан. Бирок акылы буга ишенсе да, энелик жүрөгү түк ишенбей, үмүтү кайрадан уланып, кайрадан жандана берген. Анысы үздүксүз кайталана берүүдөн улам, ички дүйнөсүнүн кебелбес чындыгына айланып кеткен. Минтишке дагы бир себеп. Кошнасы, Алжанбайдын уулу, Касымдын да согуштун 1-жылдарында өлдү деген кара кагаз келген. Бирок ал 1 жылдан кийин эле тирүү кайткан. Мына дейт эне үмүтүн бутактантып. Касымды өлдү деп угузушуп, ата энеси 1 жылда бозошпойду беле? Тигил айылдан Айтандын баласычы, ал да келип калбадыбы? Болбосо аны да өлдү деп угузушкан. Демек, менин Карабайым деле келет. Ал менин жападан жалгыз уулум эмеспи? Жок, Карабайым келет. Кудайым аны өз дөргөөсүндө калкалайт. Бир күнү үй жагынан шаңк эте үн угулду. Апаке, бул менмин, мен Карабаймын апаке. Кел чаппак чачыңдан жыттайын, айланайын апаке. Эне орнунан тура уулун көзү чуркады. Кучагын жайган бойдон бек кучактап калар да. Тиги уулу эмес эле тал экенин көрүп, эки бетин басып бур кураган бойдон ыйлап олтуруп калды. Минтип көзүнө бир нерселер көрүнө берүү эненин турмушунда көп кайталанчу болду. Өзгөчө түнкүсүн көп болот. Апаке, бул менмин. Апаке, мен уулун Карабаймын. Карабай, Карабай, айланайын уулум. Карабай, келип калдыңбы уулум? Айланайын уулум. Эми келдиңби Карабай? Зарыктырдың го. Сыртта эч ким жок. Эне үйүнө кирет да кирпиктүү көзүн какпай таң атырат. Улуу жеңиш биздин эл үчүн өтө кымбатка турбадыбы? Ошол баатырлардын ысымдарын түбөлүккө калтыруу үчүн Карабайга атап үй музейин түзүү боюнча чечимге келишти. Бирде түнөрүп чөгүп, бирде көз жашка айланган эненин көңүлү көлдөй чалкып көтөрүлүп кетти. Кудайга шүгүр. Менин уулумду элим унуткан эмес экен да. Ага атап үй салып атышат. Демек менин уулум тирүү. Демек менин уулум келет. Айланайын уулум. Сен эртелеп кел. Сенин келишиңди утурлап, эл журтуң сага заң кайган ак үй салып атышат. Сенин келишиңди күтө берип, менин да чачым куудай агарып карыдым. Сенин уул кыздарыңды көрсөм дейм, небере сүйсөм дейм. Биздин каныбыз токтоп калууга тийиш эмес да. Жарым жолдо токтоп калууга тийиш эмес да. Адамзат көчүп улана берет. Демек биздин да тамчы каныбыз, үлүшүбүз болууга тийиш да, айланайын уулум. Эң башкысы, сен келчи. Суранам, келчи. Музей ачылар күнү райондон,
Коңшулаш айылдардан, совхоз, колхоздордон кишилер келишип, энеге арнап белектерин тапшырып жатышты. Бирок бул куттуктоолор эненин көңүлүн жибит алган жок. Анын көңүлү башка жакта. Ак кездеме оролгон нерседе. Азыр эле ошону сыйырса, уулу карабай, апаке бул менмин деп чакалчудай туюлат. Бир убакта кездемени да сыйрып жиберишти. Башына каска кийип, автоматтын көкүрөгүнө туура кармаган жоокердин эстелиги шаңдуу турду. Эне акыл эсинен ажырагандай каткан бойдон кыймылсыз турду. Таш. Бул ташко. Мага эч кандай таш, эч кандай даңктын кереги жок. Мага уулумдун жандуу жүрөгү, ирмелип турган кирпиктери керек эле го. Элесин көрүп, сен дедим ботом. Энелеп бери да келбедиң ботом. Көрүнгөн толкуңа таш беле ботом. Көзүмдөн агар жаш беле ботом. Көзүңөрдү ачкыла, энелер. Биз уул кыз төрөп, аны асыл үмүттөр менен өстүрүп, аягында апаат согушка жалматып жиберсек, анда төрөлүүнүн маңызы не? Эмне үчүн адамдар согуш чыгарышат? Эмне үчүн? Эмне үчүн? Эне эстеликке карай кадам шилтеди. Колунун алаканы менен уулунун тизесин чай сылады. Дал ушул ирмемде эненин көөдөнүндө ондогон жылдар бою жүрөгүнө от жагып жүргөн ишеним жиби үзүлүп кеткенин эч ким байкаган жок.